Эми андан кийин очерет келет. Не болду? Кезек менен келе жатат. Сен товарды аныктап алдың. Аныктап алгандан кийин эми кабза деген маселе турат. Кабза деген сөз ошол товарга, буюмга ээлик кылуу. Өзүнүн мүлкүн өткөзүп алышлык. Түшүнүңөрбү? Бул дагы шарт. Соода болду, ошо менен кетип калбайсың да. Буюмуңду аласың, алып кетесиң. Мына ошону шариятта кабза деп айтылат. Бул деген сөз ошол алган товарыңа, мүлккө не болуш керек? Ээлик кылышың керек. Мен ээлик кылышым керек ага. Менин мүлкүмө кириш керек. Ушул жерден эми кабза деген маселени түшүнүп алгыла. Кабза деген ошо товар сатып алган товарды өз мүлкүнө өткөзүү деген сөз. Мүлкүнө өткөзүү деген сөздү кабза деп айтылат. Адамдын ээлик кылуусу 3 түрлүү болот. Кабзу амана, кабз мазмун, кабз мухталат, yo'sa махлут деп айтылат. Мына ушул 3 түрлүү кабза болот. 3 түрлүү болгонго жараша өкүмдөрү дагы ар түрлүү болот. Өкүмдөрү ар түрлүү болот. Мисалы, бир адам өзүнүн буюмуну өзү кармап турат. Ал анын өзүнүн ээси. Ал анын мүлкү. Аны малик деп айтат. Мисалы, менин буюмум мына китеп меники болсо, мен китептин маликимин, ээсимин. Бул менин китебим. Туурабы? Биринчиси, менин колумда турган нерсе өзүмдүн буюмум болот, мен малик болом. Экинчиси, менин колумда турган нерсе аманат болушу мүмкүн. Мына китеп меники эмес, бирөөдүкү. Мен мундан алдып колдонуп атам. Бул аманат деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Буну кабзул амана деп айтылат. Кабзул аманада маселе аманатка кыянаттык кылбаса төлө бербейт. Аманатка кыянаттык кылбаса төлө бербейт. Мисалы, арият деген маселе бар шариятыбызда. Арият деген бирдекени берип тур дейт. Китеп берип тур, калем берип тур, ручка берип тур, айылдардан нан берип тур, дагы бирдеке берип тур деп сурай берет кошуналар бири-бири менен. Кетмениң берип тур, орогуң берип тур деп сурай берет. Булар бардыгы арият деп айтылат. Арият деген сөз ар деген сөздөн алынган. Ар дегени уят деген сөз. Эми элден бардыгынан эле сурай берген нерсени бул ар. Адам сурабастан өзү не болуш керек? Бекем болуш керек. Өзү ошолорду бекем кармаш керек. Демек, не болду? Эгерде ариятка алган болсоң, кыянаттык кылбасаң төлө бербейсиң. Кыянаттык кылбасаң, не кылбайсың? Төлө бербейсиң. Мисалы, сен бирөөдөн кетмен алдың коштаңдан. Же силерге айтайлы, мисалы, китеп алдың талабалардан, окуп турайын деп китебиңди. Китеп алгандан кийин сен муну не кылдың? Жоготуп койдуң. Бирок сен не кылдың? Атайлап жоготкон жоксуң. Жоголуп калды. Кандай бир себеп менен. Эми сен төлө бербейсиң. Арият калган нерсе эмне болот? Аманат болот. Аманатка кыянаттык кылбаса төлөнбөйт. Кыянаттык кылган жоксуң, сен төлө бербейсиң. Кыянаттык кылып койдуң. Атайлап жоготтуң. Жыртып жибердиң, сатып жибердиң, же башка бир нерсе кылып калдың. Эми сен кыянаттык кылган үчүн төлө бересиң эми. Кыянат кылган үчүн төлө бересиң. Ошон үчүн макбусул амана деген сөз колуңда аманат болуп турган болсо бирдеке, анда аны төлө бериш шарт эмес. Шарт эмес. Кыянаттык кылганда гана төлө берет, кыянаттык кылбаса ал нерсеге төлө берүү милдеттенбейт. Түшүнүңөрбү? Буну кабзул амана деп айтылат. Мисалы, бирөөдү буюмуну көрүп келейин деп алдың, көрсөтүп келейин деп үйгө. Жагабы жакпайбы экен деп. Ал эмне болду? Үйгө алып бардың, кыянаттык кылган жоксуң, жоголуп кетти мисалы, төлө бербейсиң. Эгер алып барып туруп, бекитип жашырып койсоң, урдатып жиберсең, бирөөгө сатып жиберсең, эми төлө бересиң. Бул аманат деген сөз. Сенин мүлкүңө кирип атат, мүлкүңдөгү мүлк эмне болуп атат? Аманат мүлкү ал. Түшүнүктүбү? Бул биринчиси. Экинчиси мазмун дейт. Мазмун деген сөз ошол мүлктү төлө бергенге милдеттүү болуп каласың. Түшүнүктүбү? Төлө бергенге милдеттүү болуп каласың. Экинчиси эмне болду? Мазмун. Бул да кабзанын бир түрү, кабзанын экинчи түрү мазмун. Бул деген сөз сен төлө бересиң. Төлө берген милдеттүү болосуң. Мисалы, уламалар буга мисал берет. Макбуз аля важхи шира дейт. Сен базарга бардың дагы бир буюм алдың, бир кийим алдың. Кийимди алдың дагы, саттың, сатып алдым дедің дагы, буну апарып үйгө көрсөтөйүн дедің. Анан үйгө алып бардың, эми жоголуп кетти мисалы, урдалып кетти. Эми сен буну төлөйсүң эми. Аны сен төлөгөнгө милдеттүүсүң. Ал сенин милдетиңе мүлкүң өтүп калды эми ал. Сатып алгандан кийин мүлкүң өтүп калды ал. Аны төлөгөнгө милдеттүүсүң. Ушунун эле экинчи сүрөтү бар, аманат сүрөтү. Сатып алдым деген жоксуң.
көрсөтөйүн, агама көрсөтөйүн, апама көрсөтөйүн, атама көрсөтөйүн, жагабы экен, аларга барып көрсөтөйүн деп алдым. Жакпаса кайтарып алып келем дедим. Бул кабза аманат кабзасы. Ушул учурда жоголуп калса, удалып кетсе сен төлөбөйсүн. Кыянаттык эле кылбасаң. Сатып алып туруп, көрсөтөйүн деп туруп апарсаң, сатып алгандан кийин сен аны төлөгөнгө милдеттүү болуп каласың. Буну не болду? Мазмун деп айтылат. Буну төлөгөнгө сен милдеттүүсүн. Üçüncü сүрөтү махлут дейт. Мухталит же махлут деп айтылат. Бир эле сен буюм сатып аласың, алып атасың, ошол буюмда сенин да акың бар, тигин да акысы бар. Сен маликсин, тигин тараптан аманат да бар. Мисалы, бул көбүнчө раханда колдонот. Мисалы, залогга алып атасың күрөөгө. Буюм саттың 100 000 сомго. Анан мага залог бер дедиң, күрөө бер дедиң. Күрөөгө 150 000 сомдук күрөө койду сага. 150 000 сомдук. Эми бул не болду? Бул нерсе 100 000 сенин акчаң өзүңдүн. 100 000 бериш керек сага. 50 000 акчасы бул аманат. 50 000 акчасы не болот? Бул аманат болот. Мына ошол сүрөттө махлут деп айтылат. Же мухталит деп айтылат. Кабзыл мухталит деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Сени бири албай калса, сен акчаңды ошол баягы коюлган күрөөдөгү буюмдан чыгарып аласың. Чыгарып алганда 150 000 койду сага. 100 000 өзүң акыңды чыгарып аласың. 50 000 калган бул аманат болуп турат. Бул 50 000 баягы адамга, сатып алган адамга не кыласың? Кайтарып беришиң керек болот. Бул едил амана. Эми ушул 50 000 үйдө туруп эле жоголуп кетсе, урдалып кетти, да бирдеке болду, сен төлөп бербейсиң. Кыянаттык кылган болсоң, төлөп бересиң. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн байда мүлк адамдын өзүнө киргенде, ал мүлктүн 3 түрү болот. 3 түрлүү сен ошол нерсеге, буюмга ээлик кыла аласың. Биринчи өзүңдүн мүлкүң болот. Экинчиси аманат мүлкү болот. Бирөөдүн мүлкүн аманат колдонуп атасың. Үчүнчүсү сенин мүлкүң болот. Сатып алдың, башка себептер менен алып келдиң. Сенин да мүлкүң болот. Буну төлөгөнгө туура келип калат. Тиги акчасына. Үчүнчү, төрүнчү сүрөтү эмне болду? Өзүң мүлкүң менен башканын мүлкү да аралашып калган сүрөтү болот. Буну махлут сүрөтү болот. Ал учурларда сен не кыласың? Өзүңдүн мүлкүңдөгү ээ болосуң дагы калган ашыкчасыны кайтарып бергенге туура келет. Кайтарып бергенге милдеттүүсүн. Буну бай махлут деп айтылат. Же кабзыл махлут деп айтылат. Ошон үчүн уламалар бирөөдүн мүлкү даими болсо, аны малик деп айтат. Даими деген сенин мүлкүңдө турат ар дайым. Сен анын ээсисиң. Арызы болсо, вактылуу гана болсо, аны кабиз деп айтылат. Вактылуу бирөөдүн мүлкүн кармап турасың, же тартып алдың, кабизсиң. Ошол жерде мисалы бирөөдүн буюмун тартып алды бирөө. Урдап алды. Бул кыянаттык жол болгон себептен ал мазмун болот. Мазмун сүрөтүнө кирет ал. Ал сөзсүз түрдө аны төлөп берет. Урдап алып анан мен кыянаттык кылган жокмун, аманат эле деген туура эмес нерсе. Андай эмес. Сен урдаганың өзү кыянаттык. Тартып алганың өзү кыянаттык. Эми сен урдагандан кийин, тартып алгандан кийин сөзсүз түрдө эмне кыласың? Аны төлөп бергенге милдеттүүсүң.